Мына ушундай кызыктай окуялар көбөйүп кеткендей болду. Чындыгында Садыр Жапаров инаугурация учурунда соотечественники деген сөздү таптак эле айтканбы? Уважаемые кыргызстанцы, дорогие соотечественники. Ал эми өзүңөр жакшы байкагандай интернет тармактарында дагы мына ушундай видеолор таркап кеткенин байкоого болот. И в поисках лучшей доли тысячи наших соотечественников. Дорогие соотечественники. Вы меня рассмешили. Ал эле эмес Азаттык инаугурацияны түз алып берип жатып, үстүндө шылдыңдаган кыйкырыктарды коюп салды деген видеолор дагы таркап кетти. Народ, который имеет древнюю и славную историю, достоин иметь такое же славное будущее. Искушенность нашего народа были Так ушундай Азаттыктын түз эфириндеги мына ушундай көрүнүштөр атайлап жасалганбы же кокустуктан улам болуп кеткенби айтор, бул көрүнүш көпчүлүктүн кыжырын кайнаткандай болду. Түз эфир учурунда бүгүн Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапар Нуркожоевичтин жанагы ант берүү аземи учурунда Азаттык телевидениясы прямой чагылдыруу берип жаткан. Ошол учурда бу Азаттык каналга кандай түшүнсө болот? Бу жаман окуяларды аралаштырып, же силердин каныңарда барбы? Кайдагы сөгүнгөн адамдардын бир аррам сөздөрүн аралаштырып көрсөтүп отурасыңар. Бу эмне деген жорук? Таштабайсыңар, айланайындар, токтоткула ушундай нерсеңерди. Азаттык, эсиң барда этегиңди жей. Болбосо Кыргызстандын элин билесиң, кыргыздарды. 2 секундта азаттык жок болот. Эл чындыкты билсин. Ал эми баягы президенттердин түшүнө кире турган сөзгө кайтып келе турган болсок анда. Дорогие соотечественники. И в поисках лучшей доли тысячи наших соотечественников вынуждены были стать мигрантами. То, что этот процесс продолжается до сих пор. Поддержки соотечественников, которые переселяются в Россию. Эл чындыкты билсин. Ал эми чындыгына келе турган болсок, бул жерде чындыгында эле Садыр Жапаров дагы башка президенттердей эле жаңылып калган. Албетте, мында турган эч нерсе жок. Жаңылбас жаак, мүдүрүлбөс туяк болбойт дегендей эле, мынчалык кыйын сөздү акчайнеки көккакак дегендей эле. Ал эми мынчалык узун болгон соотечественники деген сөздү мен эмес, сиз деле айта албай жаңылып калышыңыз мүмкүн. Ошондуктан мында турган эч нерсе жок. Ал эми элге маалымат жеткирүүчү массалык маалымат каражаттары болгондуктан жана телерадио корпорация, журналисттер, блогерлер болгондуктан элди бурмалоо дагы, элди тууралоо дагы мына ушул блогерлердин, журналисттердин, массалык маалымат каражаттарынын колунда. Эгерде кимдир бирөөгө Кыргызстандын келечеги баары бир болсо, акыйкат үчүн күрөшкүсү келбесе, акчага сатылса жана жалган маалыматтарды таратса, ал эл душманы болуп эсептелет. Анда ага Кыргызстандын келечеги баары бир болуп эсептелет. Анда ал кыргыз эли үчүн, кыргыз мамлекети үчүн күйбөгөн адам болуп эсептелет. Ошондуктан биз ар бир жаңы келген президентибиздин кемчилигин гана издеп отура бербестен, жок дегенде президентибизди колдой албасак дагы зыяныбызды тийгизбей туралы. Жана баарыбыз эле жакшы билгендей, ар бирибиз жон терибиз менен сезип, өз көзүбүз менен көргөндөй, буга чейин эч ким кыргыз мамлекетинин келечегин ойлогон жок. Ар ким өзүнүн гана керт башын гана ойлоп келди. Кыргызстанда коррупция гүлдөп кетти. Сөздүн кыскасын айтканда, кыргыз мамлекети жок болуп кетүү эле коркунучунда калды эле. Ал эми Садыр Жапаров эмне кылды? Садыр Жапаров эзелтеден эле кыргыз мамлекетинин келечегин ойлоп, күйүп, бышып, жанып келди ушул убакка чейин. Ал эми КТРК болсо бул жерде дагы мактоого татыктуу ишти жасагандай. Себеби дегенде башка өлкөлөрдө дагы мына ушундай түз эфирден кеткен катачылыктардын баардыгын оңдоп, түзөп, андан кийин гана чыгарат эмеспи. Бул нерсени мен КТРКдан гана байкай алдым. Бедности и в поисках лучшей доли тысячи наших соотечественников вынуждены были стать мигрантами.
лучшей доли тысячи наших соотечественников вынуждены были стать мигрантами. Эл чындыкты билсин. Бирок Садыр Жапаров өзүнүн сыпайылыгын көрсөтүп, эшикти өзү ачып түшүп кеткенин байкоого болот. Албетте, эгерде бул көрүнүшкө жакшылап маани бере турган болсок, анда бул аскерлердин кемчилиги гана болуп эсептелбестен бул жаңы келген президенттин тың экендигинен жана сыпайы жөнөкөй экендигинен кабар берет. Ал эми бул жерден байкай турган болсок, унаанын ичиндеги аскери эшикти ачмак тургай жапканга араң жетишкенин байкоого болот. Кантсе да Кыргыз мамлекетинин келечеги үчүн жан дили менен күйүп келди. Чындыкты айтып, чыркырагандан талыккан жок. Кыргыз мамлекети баары бир деп өздөрүнүн керт башын гана ойлогондор Садыр Жапаровду сындырып, көптөгөн кордуктарды көрсөтүп сындырууга аракеттеништи. Бирок анда дагы сынган жок. Саламатсыздарбы, аскерлер? Экени коргогон ыйык кызматыңыздар куттуу болсун. Принципиалдуу адам. Бир позициямдан кайтпаймын. Мына мени канадалык шылуун еврейлер сатып алабыз деген 100 миллион долларга сатылган эмес. Азыр дагы сатылбайт. Мына Камчыбек Башиев айткандай сынбаймын, аягына чейин жатам. 5 жыл жатам. Канча берсеңер канча бергиле. Бирок тарых алдында жооп берериңерди унутпаңдар. Башым аман болсо мен ар бир эмеге көргөзөмүн ошону. Эле же биздин кызыкчылык эмес, жалпы Кыргызстандын кызыкчылыгы. Мамлекет бар болобу, жок болобу, ошол коркунучта турат азыр. Мына ушундай абалдар менен Садыр Жапаров камакта отурган кезде, Садыр Жапаров камакка алынгандан кийин атасынын абалы кескин начарлап кеткени айтылган. Балаңыздын ак экенине ишенесизби? 2017 жылдын сентябрында Садыр Жапаровдун атасы Мустали уулу Нуркожо көз жумат. Мына ошол кезде Садыр Жапаров атасынан айрылган кезде Садыр Жапаровду бошотушпай койгондуктан байтур Садыр Жапаров атасынын зыйнатына бара алган эмес. Ал эми 2019 жылдын март айында Садыр Жапаровдун апасы Кадича Жапарова каза болот. Бул учурда Садыр Жапаровду убактылуу энесине топурак салууга гана кое беришкен. Мына ушундан көп убакыт өтпөй эле 2019 жылдын августунда Садыр Жапаровдун уулу Дастан Садыр уулу каза болгону кабарланат. Садыр Жапаровдун 27 жаштагы уулу мотоцикл менен келе жатып авария болгон. Уулу баласын акыркы сапарга узатууга Садыр Жапаров убактылуу гана кое берилген. Мына ушинтип Садыр Жапаров абакта отурган кезде 3 жакын адамынан айрылган.
Садыр Жапаров инаугурация учурунда кимин жаңырып аткан кезде эмнегедир көзүнө жаш алып ыйлап жибергендей болду. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин.